Саламатсыздар урматтуу биздин кардарлар. Adex курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан кезектеги объектибиздин обзорун сиздерге тартууламакчыбыз. Бул үй Өскөнөрдө конушунда Марат байкебизге салынып жаткан биздин объектибиз. Бул үйдүн эң эле өзгөчөлүгү ушул фасадында да. Фасадына көңүл бурсаңыздар, бул жерде Best Clinker деп аталган технологияны колдонгонбуз. Бул технологиянын эң эле өзгөчөлүгү өзүнүн бышыктыгында, көпүткө чыдамдуулугунда жана ошондой эле аябай ушундай бир кооз көрүнүшүндө да. Бул биздин кардарыбыздын талабы менен ушул технологияны тандап алдык. Хауберг Технониколдун башка дагы фасадты колдонасыздарбы деген суроого ушул жерден сиздерге жооп берип кетүүбүз келет. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай Best Clinker'лер же болбосо виброцементке окшогон ушундай болгон кооз болгон фасадтарды дагы колдонобуз. Кардарларыбыз менен биздин келишим түзүлүп жатканда, ар бир кардаарыбыз менен өзүнчө олтуруп алып, ушундай болгон баягы терезелерди да такташабыз да. Терезе өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде антраксит сыртынан күзгүдөй болгон, үйдүн ичи эч кандай көрүнбөйт да, өзгөчө бир көрүнүшкө ээ кылып, үйдүн көркүнө көрк дагы кошуп олтурат. Бул үйдүн дагы фундаменти 80 сантиметрден ашык. Себеби дегенде өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде эки этаж үйгө ушундай чоңураак, бийигирээк фундамент болбосо баягы жакшы чыкпай калышы мүмкүн да, көрүнүшүчү. Броня эшикти дагы биздин компания тарабынан коюлуп берилет. Азыркы учурда биздин кардар ушул эшикти тандап жаткан учуру. Ал эми үйгө киргенде бул жактан эки эшик бар. Бул жерде оң жагына болсо биздин кардарыбыздын талабы менен санузел орнотуп бергенбиз. Санузелдин өзүнчө бөлмөсү жана ошондой эле бул эшиктен үйгө туура кирип кетсе болот. Киргенде эле бул жакта сол жагыбызда кухня жайгашкан. Кухнянын обзорун келиңиздер, сиздерге көрсөтүп берели. Бул жакта кухнянын айнектерине көңүл бурсаңыздар, аябай чоң. Азыркы учурда термин менен айтканда панорамный видти тартуулайт. Бул жактан күнгөй беттен аябай жарык болуп, биздин клиенттердин, кардарлардын сүйүнүч кошот деген ишеничтебиз. Ал эми бул жерде террасага чыгып кете турган эшигибиз жайгашкан. Бул жерден жайында конокторду күтүп, террасаңыздан дагы узатсаңыздар болот. Ал эми бул жака кухонный мебелдерди жайгаштырсаңыздар болот. Албетте бул чоң үй бүлө үчүн аябай бир чоң кухня десек дагы жаңылышпайбыз. Ал эми ашканадан чыгып жаткандан кийинки түз кире берүүчү бөлмө бул ата-энелерибиздин жатакана бөлмөсү, родительская спальня. Ушундай чоң үйлөрдө сөзсүз түрдө биринчи кабатта сөзсүз түрдө бир спальня болгону аябай жакшы. Себеби дегенде ар бир үйдө жашы өткөн болобу, улгайган кишилер болобу, экинчи этажга чыгуу кыйын болбош үчүн сөзсүз түрдө ушул биринчи кабатка атайын ата-энелер үчүн, жашы улгайган кишилер үчүн спальня болгону аябай жакшы шарт түзүп берет. Бул бөлмө бул коноктор үчүн жана ошондой эле бул жерин холл катары дагы пайдалансаңыздар болот. Бул жактагы строительный материалдарга көңүл бурбаңыздар, анткени курулуш иштери дагы да уланып жатат. Ушул эле конок бөлмөсүнөн сырткы террасага чыгуучу дагы бир эшик колдонгонбуз. Себеби дегенде эртеңки күнү сиздердин конокторуңуздар айланып туруп террасага чыкпасын үчүн, атайын коноктор үчүн ушул эшикти дагы кардарларыбыз менен макулдашып, ушул эшикти дагы коюп койгонбуз. Ал эми бул жерде экинчи кабатка көтөрүлө турган ушундай лестницанын каркасын дагы биз Adex курулуш компаниясы кылып беребиз. Бул жактан экинчи этажга көтөрүлүп, сиздер менен экинчи кабаттын дагы обзорун чогуу көрөбүз. Экинчи кабатка көтөрүлүп чыкканда эле кенен коридор жайгашкан. Ушул кенен коридордон эле ушул уктоочу бөлмөлөргө кирип кетсек болот. Уктоочу бөлмөлөрдүн көп болуусу кардарлар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берет. Биринчи спальня кыздарыңыз үчүн болсо, ал эми ушул эле бөлмөгө окшош болгон экинчи бөлмө балдарыңызга. Ал эми түз киргенде уктоочу бөлмө конокторуңуз үчүн дагы ыңгайлаштырып койсоңуз болот. Ал эми уктоочу бөлмөлөрдүн ичинен эң эле өзгөчөсү болгон ата-энелер үчүн мастер спальня. Мастер спальня дегенибиз өзүнүн гардеробун жана санузел менен кошуп жасаганбыз. Андан кийин бул жакта жалпы санузел болот.
Эгерде сиздер дагы кыялыңыздардагы үйдү курууну пландап жатсаңыз жана ошондой эле ал үйгө канча акча кетерин, кандай планировкада салышыңызды билбей жатсаңыз, биздин Адекс курулуш компаниясына кайрылганыңыз туура болот. Адекс курулуш компаниясы сиздердин кызматыңыздарда.